Эльвира Сурабалдиеванын Казакстандын журналистине берген маеги боюнча аябай талкуу жаралып атат. Коомчулук жада калса менден да сурап атат, сенин оюң кандай деп. Достор, Эльвира Сурабалдиева Камчыбек Ташиевдин кыйын кезинде дагы ачык, күчтүү өзүнүн позициясын билдирип жүргөн саясатчылардын бири. Анын тарапташтары да колдоп атпайбы, ал юридикалык баа бериле электи айтып атат деп. Юридикалык баа эртедир кечтир берилиш керек. Ал эл өкүлү, ал айтканга укугу да бар, ал милдеттүү дагы. Жада калса ушул сөздөрдү илгери айтканда токтоп калмак. Айтпады эле парламенттен 2 президент барбы? Эмне үчүн Ташиев мындай кылып атат деп. Эң биринчи ошо айтты эле го, эркектер сөз сүйлөй албай атканда. Ошол нерселерди, сындарды туура кабыл алганда бул өзгөрүштөр болбойт болчу. Тескерисинче кошоматчылар эмес, Ташиевди азыр сактап калмак ушул Эльвира Сурабалдиева. Рахмат айтыш керек болчу. Тескерисинче куугунтуктап кошоматчылар ооздорун жаап аракет кылбадыбы? Мына эми Эльвира Сурабалдиева эл өкүлү катары регионалдык деңгээлде Борбор Азиянын ичинде лидерге айланып, сүйлөп, анын пикирин эске алып, бөлөк өлкөлөр чакырып атканда биз сыймыктанышыбыз керек. Эмне үчүн келечекте чыга турган, кыргыз элине күйө турган лидерлерди биз сындырышыбыз керек экен? Жок, кылганбаш керек, чыгарыш керек. Ал эми ал андан нары кандай өнүктүрөт? Бөлөк өлкөдө барып өзүн кыргыз элин жамандаса, бул бөлөк маселе болчу. Мисалы бөлөк президенттер бар болуп Белоруссиябы, башка жактабы жамандаган учурлар көп эле. Бирок азыркы жүргүзүп аткан бийликти сындаган жок да. Ал тескерисинче Жапаров туура чечимдерди кылды. Боору кереккенди айтып атпайбы? Мен деле ошол пикирди карманам. Мисалы 75 адамдын каты, Шакиевдин жумуштан кетиши, Кундуз Сулаймановдун Токтогул өрөөнүндө көрдүңөр да, коррупциялык схема түзүп урдашы, мына ошолордун баарын кетиши, төңкөрүшкө алып келгени, жакындатканы ал чындык иш да. Кече күнү Текебаев деле кыйыр түрдө юридикалык өңү жок деп ал деле өзүнүн оюн айтпадыбы? Ошондуктан Эльвира Сурабалдиеванын сөзүнөн мындай кыйкым издегендин кереги жок. Ал болгон окуя, аны кылайын дешкен. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ошондой чоң өзгөрүүлөрдү алып барды да. Жөндөн жөн алып барган жок да. Кыргыз нефтегазда эмне деген акчалар урдалды? Кыргыз мамлекетинин салык кызматы өзү далилдеп берип атпайбы? Дагы эмне керек? Канча деген бизнесмендер арыз жазып атат. Мына мага да канча бизнесмендер кайрылып атат. Муну кантип жашырабыз? Ошондуктан уурулар, коррупционерлер жоопсуз калбаш керек да. Жоопко тартылыш керек. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, эртедир кечтир уурулар жоопко тартылат деген үмүттөбүз. Ошондо мамлекеттүүлүк түптөлөт. Рахмат. Эльвира Сурабалдиеванын Казакстандын журналистине берген маеги боюнча аябай талкуу жаралып атат. Коомчулук жада калса менден да сурап атат, сенин оюң кандай деп. Достор, Эльвира Сурабалдиева